Мына ол жигиттин айткандары чынбы? Өнөр адамы көрөрман тандабайт. Сахнадагы мыкты актер үчүн залдагы адамдын бары жогу азы көбү маанилүү эмес. Кандай гана абал болбосун кейипкерин ачып берүү зарыл. Ошондо гана актердун бейнеси көрүүчүлөрдүн эсинде калаары анык. Калидакан Зейналиева Суранчы Жетимишевдин Амансыңбы апаке аттуу социалдык драмасында эненин ролун жаратууда. Эми биз актербуз. Бизге берген ролду, ыйлай турган роль болсо ыйлашыбыз керек, күлө турган роль болсо күлүп ойношубуз керек. Эгер ал нерсени биз жарата албасак, анда актер болбой калабыз да. Анан алгач келгенде эле ушу Султан Ибраимовдун аялы Рева Касымовнун образын жараттым. Чыңгыз Айтматовдун Гүл Саратында Жайдардын образын жараттым. Сахнада Чыңгыз Айтматов чыгып колумдан өпкөндө мен жүрөгүм жарылып кетейин деген. Тасмаларда бир туруп жаш кызды, бирде чоң энени жеткире ойногон актриса, үйдө мыкты жубай, мээримдүү эне. Жумшакмын, урушуп алсам кайра азыркыдай эле өксүп ыйлап алам. Мындай каттуу сүйлөп алып деле балама каттуу айтып алдым да деп эшикке чыгып алып деле ишке келгенче элден деле уялбайм, ыйлап алып келе берем. Сахнадан көргөн инсанга маданият кызматкерлери эч бир кайгы же көйгөйү жок көрүнүшү мүмкүн. Андагы ар түрдүү образдар актерлордун мүнөзүнө таасир эткен жагдайлар да жок эмес. Курманжан Датканын орто жаш курагын жаратуу үчүн Кайыргүл Жумановага катаал мүнөз күтүүгө туура келген. Натыйжада бир нече фестивалдарда эң мыкты аялдын ролун жараткандыгы белгиленген. Үй бүлөдө өтө катаал аялмын, балага өтө каттуу турам. Бул мүнөз өзү менин жеке эле өзүмдөн эмес, өзү жаш кезимде мен жумшак аял болчумун. Анткени мени театр бышырды. Театр сындырды. Театр көп нерсеге мени кандай десем, тарбия берди да. Дал ушундай өнөр инсандарынын үй бүлөсүндө туулуп, уул кызы болуу эки эсе сыймык экенин Айпери Кулбаева айтат. Акын, төкмө, жамакчылык өнөрлөрү канында бар талант ээси, кыргызга аткаруучу, ырчы катары таанымал. Чоң атамда дагы мындай акындык өнөр бар да, мындай жамакчы, биздин тилде азыр төкмө деп коет. Ушул олтурган жеринен эле тамаша аралаштырып, ушул отурган чөйрөсүн күлдүрүп, күлкүгө бөлөп ушундай бир. Анан өзүмүн атам дагы ыр жазат, акындык өнөрү бар. Менде да бир аз акындык өнөр бар, бирок мындай даңазалай турган деңгээлде эмес да. Ошон үчүн тартынам бир азчы. Анан апам жакшы ырдайт. Бир катар эл аралык сынактардын жеңүүчүсү Айпери Кулбаева 35 жашта, үй бүлөлүү, 2 баланын энеси. Кесип ээлери мамлекеттин социалдык, экономикалык, маданий өнүгүшүнө, жаш муунду тарбиялоого өз салымдарын кошуп келет. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.